Жыл башынан бери эле Ошто 67 адамдан ВИЧ табылды. Бул вирусту алып жүргөндөрдүн саны облуста 1300дөн ашса, шаарда 1037ге жетет. 7000ден ашык ВИЧ илдетине жабыркаган адамдар эми биздин кичке өлкөгө бул дагы эми көп эсе деп ойлодум да. Андан сырткары где-то 1,5 миңдей киши өзүнүн статусун билбей жүргөндөр дагы бар. Аларды биз аныктап табыш керекпиз да. Өлкө боюнча ВИЧке чалдыккан балдардын саны 600гө чамаласа, анын 400дөйү Ош облусунда. 372 бала вирусту ооруканадан жуктуруп алган. Бейтаптардын дээрлик баары айкыз дартка каршы дары ичип жатышканын билишпейт. Ошондуктан балдарга препараттарды үзгүлтүксүз ичирүү дарыгерлер үчүн да, ата-энелер үчүн да чоң көйгөй. Уже аптека болуп кеттим го, ичим дарыга толуп кетти го деп дарыдан отказ кыла турган болуп калат. Биз ошонун алдын алышыбыз керек болот, себеби токтотпош керек болот. Анан кийин токтотуп перерыв кылып дагы иче турган болсо, анын дагы уже күзөтүү боюнча вирустун кичине ушу устойчивость пайда болуп калат экен да дарыга. Өспүрүмдөргө өзүнүн статусун 12 жашка чыкканда айтуу керек. Анткени ушул куракта балдар жыныстык жактан жетиле баштайт. Бирок бул дээрлик ишке ашпай жатат. Балдарга статусун айтаарда бала гана эмес, ата-энелер дагы моралдык, психологиялык жардамга муктаж болот. Ошол эле учурда коомчулук да аларды түшүнүү менен кабыл алууга даяр болуусу зарыл. ВИЧ менен күрөшүп жаткан үй бүлөлөрдүн 40%-ын атасы таштап кеткени абалды ого бетер кыйындатат. Коомдун басымынан корунган энелер балага статусун ачууну улам кийинкиге жылдыруудан башка жол таппай турушат. Ата-энелер жеткичти каалап атат. Статусун билгенге жол бербей атат. Ушу коомдон коркуп эле дейм да, балдарыны али гепатитсин, мындайсын, мындай оорусун дейт. Лекин балдарына айтпайт атат азыр, потому что олар ВИЧ кесели менен арып жатат деп. Дарыны эмнеге ичем дегенде, дарыны сен күчтүү болушуң үчүн витаминдар деп эле коюп атат да. Ушуну уже как медицина, ушундай коомдар уже иштеш керек балдар менен. Психологический поддержка беришибиз керек балдарга. Кийин чоңойгондон кийин суицидтар болушу мүмкүн да балдардын ортосунда. Тилекке каршы илдеттен биротоло айыгып кетүүнүн жолу жок. Айкыз ооруга чалдыккан бейтап вируска каршы дарыны дайым ичип турганда гана өмүрү узарат. Дарылануусуз бейтап 15-20 жыл гана жашай алары далилденген. Медицинанын өнүгүүсү менен кошо ВИЧ илдетин дарылоонун жаңы мүмкүнчүлүктөрү изделип табылууда. Бирок айрымдар саны жок дарыны ичкенден тажап, тобокелдикке барышат. Андайда оору өлүм менен аяктайт. Ошондой эле диний көз караштан улам дарылануудан баш тарткандар дагы жок эмес. Жанагы Кудайдан деген учурлар бар. Эми биз аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз, бирок кээ бир учурларда кыйынчылыкты көрөбүз да. Миф деп коебуз. Ушундай случайлар бар. Дары атайын ушу коомго каршы чыккан дары деген ойдо жүргөндөр бар. Андан кийин мындай диний көз караш менен жашаганда Кудай берген оору да бул Кудай гана жардам берет деп дарысын ичирбейбиз деген учурлар болуп атат. Маалыматты жетишсиздигинен ушундай балдарга дарын бергенден отказ кылышат. ВИЧ менен жабыркагандарга дарылар акысыз берилет. Ал үчүн глобалдык фонд акча бөлөт. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму жана башка эл аралык донорлор 2018 жылдан тарта ВИЧтин алдын алуу боюнча Кыргызстанды каржылоо токтотуларын эскерткен. Бирок сүйлөшүүлөрдөн кийин каржылоону 2020 жылга чейин улантууга макул болушкан. Алдын алуу жана дарылоого жылына 3,7 миллион доллар берилмекчи. Мындан 10 жылдай мурун жылына 9 миллион долларга чейин бөлүнгөн. 2021 жылдан тарта Кыргыз өкмөтү ооруга каршы өз аракет көрүшү керек. Бул жаатта улуттук программа дагы иштелип чыккан. Ушул илдет жөнүндө коомчулукту, үй бүлөлөрдү маалымдоо жана алдын алуу боюнча Кыргызстанда ЮНИЭДИС жана ЮНИСЕФ уюмдары да иш алып барып келет. Адина Досумбетова, Зайыр Абдукеримов, Ынтымак.